Таалай аттуу бир кедей жашаптыр. Түктүүдөн чычка кулагы да жок экен. Өмүр бою байда малай жүрөт. Ал эми аялы болсо кедейлигин чукуп айтып, күндө кулак мээсин жейт. Бир күнү Таалай токойду аралап баратса, карчыга куш саятчынын торуна түшүп калганын көрөт. Ал тордун ичиндеги 2 көчкөндү алам деп чалынып калган окшойт. Карчыга жем алганы келип, өзү жем болоорун кайдан билсин? Кедей жакындап келсе, торго түшкөн карчыга адамча сүйлөйт. О, кайрымдуу адам, жакшылык кылып мени бошотуп койчу, сураганыңды берейин, деп. Таалай карчыганы тордон чыгарып, сен мага эмне жакшылык тартып этесиң? Сенден мага эч нерсенин кереги жок. Үйүңө кете бер, деп карчыганы кое берди. Карчыга Таалайдын үстүнөн бир айланып учуп, ийинине келип конду да: "Сенин жакшылыгыңды унутпасмын. Керегим тийип калса айткын, жардамымды аябайм", деди. "Сени кайдан табам?" деп сурады кедей. "Менин турагыма чейин күн чыгышты көздөй бу жерден 2 күндүк жол. Аерден боз түлөк карчыга кайда десең, бардыгы билет", деди да куш чыгышты беттеп учуп кетти. Таалай кечинде үйүнө келип, болгон окуяны аялына айтып берди. Аялы угуп болгондон кийин: "Эй, макообаш, бактыңды кое берген турбайсыңбы? Жок дегенде бирин экин мал сурабайсыңбы? Барып, алгычты тапкын, үйгө куру келчү болбо", деп кууп жиберди. Таалай кечеги боз түлөк карчыганы издеп жолго чыкты. Күн чыгышты беттеп кете берип, бир кезде асмандагы жайнаган жылдыздардай сан жеткис койлорго кезикти. "Булар кимдин койлору?" деп сурады койчулардан. "Булар боз түлөк карчыганыкы", деп жооп беришти. "Боз түлөк карчыга?" деп Таалай сүйүнүп кетти. "Мен аны издеп жүрбөймүнбү? Экөөбүз доспуз. Ал мага каалаганыңды аткарам деген. Аны кайдан таап, эмне сураарымды да билбейм." Койчулар өз ара кеңешип отурушуп Таалайга: "Кебетеңе караганда кем багал көрүнөсүң. Сен сыйкырчы менен достошкон турбайсыңбы? Андан алтын, күмүш же мал сураба. Анын көп аскан эски казаны бар. Ошону сурагын. Ал жөнөкөй казан эмес, кара казан тамакка толгун деп айтсаң, болду. Каалаганың даяр болот", деп акыл айтышты. Кем багал аларга рахмат айтып, жолун андан ары улады. Жолдон чоң ак өргөөгө туш келди. Астанасын аттап, ичине кирсе, кооз шырдак, илемдердин үстүндө чачы куудай аппак, үстүнө кымбат баалуу кийим кийген бир абышка отуруптур. Абышка ордунан туруп, Таалайды кучактап көрүшүп, төргө өткөрдү. "Досум, боз түлөк карчыга менмин", деди бейтааныш абышка. Үйгө баш баккан кызматчыларына дасторкон жайып, даам алып келгиле деп буйрду. Таалай бу жерде бир топ күнгө конок болду. Бир күнү боз түлөк карчыга: "Сен мени ажалдан алып калдың эле, каалаганыңды сурагын", деди. Таалай бир топко ойлонмуш болуп олтурду да, бир маалда боз үйдүн чыгдан тарабында жаткан кара казанды сурады. Акылгөй абышка сураган казанын берди. Кембагал казанды жонуна көтөрүп алып, үйүнө жөнөдү. Жол жүрүп, чарчап, карды да ашты. Бул керемет казанды сынап көрмөк болду. Казанды жерге коюп: "Кара казан, кана, тамакка толгун", деди да кыялында койдун семиз этин жегиси келди. Көзүн ач электе мурдуна бышкан эттин жыты бур этти. Боз түлөк карчыганын казаны кембагалдын үмүтүн актады. Казанда ширин бышкан эт бар экен. Кембагал кардын тойгузду да казанын көтөрүп жолун улантты. Кечкурун кошуна айылга жетти. Айыл четинде бир чоң өргөө тигилип туруптур. Өргөнүн жанында балдар ойноп жүрүшөт. Таалай боз үйгө кирип, "Кудайы конокмун" деп түнөп кетүүнү өтүндү. Казанды сыртка калтырды. Ойноп жүргөн балдарды чакырып: "Кара казан тамакка толгун деп айтпагыла. Антип айтсаңар, бир балее башталып кетет", деди. Тентек балдар жөн турабы? Таалай уктап калгандан кийин казанды тегеректеп турушуп: "Кара казан, тамакка толгун" деп кыйкырышты. Казанда эмне гана тамактар жок дейсиң. Ар балага ар бөлөк тамактар даяр болду. Балдар казанды кулагынан кармап, колдошуп барып, таштын коңулуна катып коюшту. Анын ордуна ошол казанга окшош бөлөгүн алып келишти. Таалай эртеси эрте турду да, айырбаштап койгонун байкабай, казанды жонуна салып жөнөп берди. Аялы көтөрүп келген эски казанды көрүп: "Эй келесо, муну эмне кыласың? Алтын сурабайсыңбы, акмак болбосоң?" деп каарып кирди. Таалай башын өйдө көтөрүп, сыймык менен басып келди да, казанды жерге орнотуп, тамакты толтургун деп айтты эле, казандын ичи мурда кандай болсо ошол бойдон бопбош тура берди.
Таалай казанды ары бери имерип кыйкырып, алдап коркутуп да алиги сөзүн айтты, бирок казандын ичине эч нерсе түшпөдү. Муну көрүп аялы ого бетер жинденди. Күйөөсү анын уу тилине чыдай албай, бая абышкага кайра кетти. Жолдон алиги койчуларга жолугуп, болгон окуяны айтып берди. Сыйкырлуу буюмдун бузулганын биринчи жолу угуп атабыз. Бирок капаланбай досуңа бара бер. Анын кооз эски сандыгы бар. Ошол сандыктын оозун ачып туруп, "Сандык, мал берчи" десең, койлор, уйлар, жылкы, төөлөр чыга берет. Капкагын жапмайын, дешти алар. Таалай алардын кеңешине рахмат айтып, жолун андан ары улады. Жигиттен сураган сандыгын берип, касиеттүү абышка эчтеме деген жок. Кайра кайтып келатып, Таалай кошуна айылдын четиндеги баягы үйгө токтоп, дем алмай болду. Үйдүн жанында бир топ тентектер ойноп жүрүптүр. Сандыкты боз үйдүн сыртына жөлөп коюп, балдар, бул сандыкка тийбегиле, ичин ачып, сандык мал берчи дебегиле, антсыңер эле бир балекеттин ичинен чыгасыңар, деп үйгө кирип кетти. Балдар аңдып отурушуп, Таалай уйкуга кеткенде, сандыкты тегеректеп турушуп, капкагын ачып, "Сандык, мал берчи" деп кыйкырышты. Ошол замат сандыктын ичинен койлор, уйлар, жылкылар, төөлөр убап-чубап чыгып келишти. Алар жердин баарын каптап, айылдын эли мынча мал кайдан жүрөт дешип, аң-таң калышты. Балдар бир кезде сандыктын оозун жаап, далдоо жерге катып коюшту да, анын ордуна ушуга окшош сандыкты алып келишти. Таалай сандыкты үйүнө алып келип, аялына көргөзгөндө, ал мурдагысынан да катуу жинденип, "Эй, макоопес, эмнеге эле улам эски ускун эмелерди көтөрүп келип, сыйкырдуу уюм деп башты ортасың? Кедейликтин айынан айнып калсаң керек. Бул эски сандыгың отундан бөлөккө жарабайт" деп бакырып өкүрүп, долуланып, күйөөсүн үйдөн кууп чыкты. Таалай аябай капыланды. Эмне кылуу керек? Боз түлөк карчыгага 3-чү ирет барды да, болгон окуяларды төкпөй чачпай айтып берди. Абышка жигитти алдыртан сынай карап, камчы берди да, "Бул жөнөкөй камчы эмес. Камчы сабагын десең, өзүң токтотмойун сени таарынткандарды сабай берет. Бул тартуум сага аябай керек" деди. Кайтып келатып, Таалай кошуна айылдын четиндеги алиги боз үйгө токтоду. Сыртта бир топ тентектер ойноп жүрүптүр. Таалай камчыны алабаканга илип коюп, "Балдар, бул камчыга жолобогула, камчы сабагын деп айтпагыла, антсеңер бир балеге кабыласыңар" деди. Таалай жаңы эле кыйшайып, көзү илинип электе, балдар камчыны колуна алышып, "Камчы сабагын" деп кыйкырышты. Камчы ош жердегилердин улам бирин сабап, таяк жебеген эч ким калган жок. Балдар туш-тушка качып беришти эле, камчы аларды кууп жетип, бирин да куткарбай сабай берди. Анан алар өргөөгө кирип келишип, алиги уурдап алышкан казан менен сандыкты көтөрүп келишип, жан соогалап Таалайдын бутуна жыгылышты. Балдарды аяп, Таалай камчынын сабаганын токтотту. Анан камчысын бел куруна кыстарып, казан менен сандыкты көтөрүп, үйүнө келди. Эртеси чоң той берип, тууган туушкандарын, досторун, тааныштарын, айылдын элин бүт чакырды. Дастаркон кенен жайылып, дүйүм даамдар жайнап, келген коноктор ыраазы болуп кайтышты. Кереметтүү сандыктын оозун ачып, малдын түрлөрүн өздөрүнө жетерлик алган соң, кайра капкагын жаап койду. Ошентип Таалай кедейликтен кутулуп, үй бүлөсү менен жетиштүү турмушта жыргап куунап жашап калыптыр.